жогорку кеңеш келип туруп алып келген мыйзамдардын баарын эле колдоп берет, айласы жок деген жолго өтүп алдыңарбы же кандай? Бул недопустимо, да? Сиздер азыр мына жерде түшүнүксүз эле бир пунктти киргизип койдуңуздар. Урматтуу баяндамачы, айтып берсеңиз, азыр бүгүнкү күндө биздин борборубузда фактически элдин саны канча? Так маалыматым жок экен, миллион тегерегинде Бишкек шаарынын. Сиз айтып атпайсызбы азыр бир нотариуска 5000 адам деп туурабы? 15. 15. Ошондо азыр бүгүн 182 нотариус бүгүнкү күндө Бишкек шаары боюнча. Ооба. Ошонун баарына жетишип атабы, жетишпей жатабы? Жетишип атышат. Бишкек шаары боюнча жеке нотариустардын саны биз ашыкча деп да эсептейбиз да. Себеби дегенде биякта ошол ушундай механизм жоктуктан ошо Бишкек шаарында анан Ош шаарында эле мындай көп консолидация болуп калган саны. Алыскы райондордо болсо жеке нотариустар жок болуп калды да. Ошондуктан биз үчүн бул көйгөй болуп атат бүгүнкү күндө. Бул мыйзамды кабыл алынгандан кийин кантип чектейсиздер ал азыркы күндө иштеп аткан жеке нотариустарды? Биз чектей албайбыз, биз талаптарды коебуз. Бул мыйзам эгерде кабыл алынса, анда подзаконный акт иштелип чыгат механизми. Ошол механизмдин алкагында анан ошол квота лицензия алган жеке нотариустар өз эркини менен, ал өзүнүн ыктыяры. Эгерде ал ага ошол региондордун списогу берилет, мисалы, биз концепцияны ушундай көрүп атабыз. Анан өзү тандап алган регионго барып иштей берет. Бүгүнкү күнү ошо жеке нотариустар башка регионго барып иштегенге мыйзам жол бербейби? Мыйзам жол берет. Мыйзам жол берет. Сиздер мажбурлаган жол коюп атасыздар да, туурабы? Мажбурлап туруп жөнөтөйүн деп атасыздарбы? Эми бул жерде мажбурлоо эмес, бул жерде жеке нотариус өз ыктыяры менен барат. Бирок бул жерде эми нотариат институту бул мамлекеттин атынан тиешелүү бир иш чараларды өткөргөндүктөн мамлекет ошол багытты да жөнгө салыш керек деген түшүнүктө турабыз биз. Ошондуктан ушул квотированияны киргизүү максаты бул ошо республикабыздагы алыскы аймактардагы ошол нотариат жаатындагы көйгөйлөр болбосун деген эле максат. Ошол жакта дагы элдин ошол көйгөйүн нотариат институтуна байланыштуу өз убагында сапаттуу чечилиш керек деп ойлойбуз да. Сиз өзүңүз акыркы жолу ушул нотариуска качан бардыңыз эле? Эми эсимде жок. Бир жума мурун барсам керек. Кайсы адрестеги нотариуска бардыңыз? Мамлекеттик нотариат кеңселерине баргам, Валихановада, Валиханова көчөсүндө. Сиз ошо мамлекеттикине барасыз дагы, кезек жок өтөсүз. Жеке нотариуска бардыңыз беле? Баргам. Качан? Эсимде жок, может, бир ай мурун баргам. Ошол жерде барганда кезек бар беле, жок беле? Кезек жок болчу. Мына биз барып жүрөбүз да жеке нотариустаргачы. Барсаң кезек турат. Бери жагы эле 7-8 адам турат да. Сиз айтып атасыз, азыр нотариус ашып кетти. Бишкекте аларды жылдырыш керек депчи. Туура, мен туура түшүнөм, жылдырыш керек. Алар да ошо региондорго алып барып иштетиш керек. Анан могу стажировка боюнчачы сиздерге мисал катары алсак, бир кызматкерди алсаңыздар жумушка, канча стажировка өтөт? Кайсыл багыт боюнча сурап атасыз? Негизи юстиция министрлигинеби? Ооба. Стажировканын кереги жок? Стажировканын кереги жок. Жок, ооба. Бул нотариустарга 1 жыл деп атасыздарбы азыр? Биз деген бул жеке нотариустарга лицензия берүүнүн алдында деп атабыз да. Ошол жаран эгерде ошол жеке нотариус болом деген максат болсо, анда ал ошо тиешелүү стажировканы өтүп, андан кийин анан ошол экзаменге уруксат алат деген логика да берди. Бул жерде Дастан Далбаевич туура айтты да. Мамлекеттик нотариустарга алып барып туруп ошол жерден стажировканы өткөрүш керек булардычы. 1 жыл эмес, 3 ай болсун. Ошол жерден барып туруп тажрыйба чогултат. Ошол жерден барып мамлекетке өзүнүн салымын да коштун да. Барып туруп эле жеке нотариустарга алып туруп 1 жыл
стажировка өтүп туруп анан кийин лицензия алат деген. Мамлекетке алар да өздөрүнүн салымын кошту. Жок, бүгүнкү күндө Ошол жагын андай карап чыккан жоксуздарбы? андай чектөө жок. Тек гана ошо жеке нотариустардан өтүш керек деп. Мамлекеттик нотариалдык кеңселерден да өтсө болот, жеке нотариустардан да өтсө болот стажировканы. Бу жерде биз азыркы бүгүнкү колдонуудагы мыйзам 3 ай талабын койгон, 3 айдын ичинде стажировка өтүш керек деп. Биз ошол 3 ай мөөнөтүн 1 жылга көтөрүп атабыз да. Эми бу жерде экинчи окуунун алкагында эгер сунушуңар болсо бериңиздер, биз карап чыгалы, концепция ылайык болсо аны кабыл алабыз. Сиз азыр токтоп туруңуз, азыр биринчи концепциясын колдоо таппай туруп эле экинчи окууга өтүп кетип атасыздар. Жок, мен ошо концепциядан айтып атам да, азыр Көрүп концепция. калдыңарбы? Жогорку кеңеш келип туруп, алып келген мыйзамдардын баарын эле колдоп берет, айласы жок деген жолго өтүп алдыңарбы же кандай? Жок, мен антип айткан жокмун. Мен сизге айтып атам, концепция эле талкууланат. Бул биздин сунушубуз. 1 мүнөт токтоп туруңуз, 1 мүнөт азыр. Буга чейин мына нотариустар 3 айды отпайсызбы? Бул жерде нотариалдык палатанын төрайымы дедиңизби? Ошол 3 айлык стажировканы өткөн нотариустар 1 жылдан кийин текшерүүгө жатат деп атасыз, туурабы? Жооп берип койсоңуз, ошол 1 жылдан кийинки текшерүүдөн канча нотариус кайра кулады, канчасы жакшы бир көрсөткүчтөрдү көрсөттү. Биз быйыл эле текшерген жатабыз. Былтыркы текшерүүнү биздин көмөгүбүз менен текшерилген да. Ар бир текшерүү сайын бир 5-6 нотариустун иши токтотулат да. Азыр биз комиссиядан өтүп, экзамендерден карап атып, мындай нерсени байкадык да, нотариустардын баардыгы эле билим деңгээли жакшы болушат, а практикага келип иштей баштаганда эле көпчүлүгү жакшы иштей албай атышат. Ошон үчүн азыр тем более биздин эмелер бирдей болуп калбадыбы, закон ченемдүү нерселерчи. Мисалы үчүн мурас иштери кирди. Мурас иштерин жүргүзүү үчүн нотариустардын деңгээли жогору болуш керек аябай. 3 ай биз үчүн аябай кыска мөөнөт деп эсептейбиз. Азыр 5-6 нотариус кулады деп атпайсызбы? Канчасынан ошол, канча нотариустун арасынан 5-6сы кулап атат? Биздин баардык жерлерде текшерүү жүрүлөт да, мындай республика боюнчачы. Анан ошо республика боюнча текшерүү жүзгөгөн жыйынтыгында жок дегенде ошо обязательно 5-6 нотариустун иши токтотулат да. Жок, мен сизге ошону сурап атам да. 3 ай стажировка өтүп, 1 жылдан кийин кайра текшерүүгө келгенден кийин ошол мамлекет боюнча, например, 100 адамбы, 20 адамбы, 20-нын 5-6сы кулап атабы, ошону сурап атам мен сизденчи. Жок, кулабайт да, бул экзамен эмес да. Просто биз анын кандай иш жүргүзүп атканын текшеребиз да. Ошо текшерүүнүн негизинде анан бир 20дай кишини текшерсек, ошо 5өө обязательно иши токтотулат да, кайра окууга жөнөтүлөт. Так саныңыздар жок экенде Чолпон Алыйна мен бир сунуш келтирет элем. Бул мыйзам долбоорун бүгүнкү күн тартибинен алыш керек, карап чыгыш керек. Согушка коюп койсоңуз суранычы. Урматтуу депутаттар, колдоп бериңиздер сунушту. Урматтуу депутаттар, сунуш түшүп атат, бирок суроого жазылгандар бар. Ошолорго мүмкүнчүлүк берели. Марлен Абдрахманович, сөз сизде. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мен ойлойм, өзгөчө мына жана шаардын нотариустардын квотировать азайтканга толук түрдө каршы болуш керек. Себеби сиздер чындап эле мына 180ден азыр практически 2 эсе азайтам деп атасыңар да. Бул недопустимо да. Андан көрө силер айылда ача тургандарга стимул бергиле, налогтон бошоткула, башка бир привилегияларды бергиле, ал жерден ачсын. В конце концов, электронный өтөйлү, үйдө отуруп алып эле неме аркылуу, планшет аркылуу же сотка аркылуу бир какой-то мероприятиялар кылганга мүмкүнчүлүк бергиле да. Сиз мүмкүн ошол гос нотариуска барган үчүн жана айткандай эле Чыңгыз Ильясбекович туура айтып атат. Сиз барганда сизди көрүп эле, конечно, биз очут өткөзөт. Мен мына жеке 1 жума мурун баргам. Жалда Шот Орустай Ахунбаевга баргам. Чын айтсам, где-то 1,5 саат күттүк. Кадимкидей эле күттүк. Очередь көп, эшикке чейин чыгып кеткен. Болбосо жанында 2 нотариус бар. Ошондуктан мен силерди чакырып кетет элем, билбейм аз кандай кылабыз. Бирок экинчи окуулоо же биринчи окууда эле сразу өтпөй калабы мен билбейм.
Бирок бул өтө же бияктан кепилдик бергиле, сөз бергиле, Бишкектикин квотасын тийген деп. Эгер бере албасаңар, мен мисалы фракция менен толук каршы чыгам, бугачы. Мындай болбойт. Реалдуу түрдө болбойт. Аны аз айтканда болбойт ал. Наоборот, биз мүмкүнчүлүктөр түзүп бериш керек деп эсептейм да. Туура түшүнүңүз, бирок мындай нерсеңиздерди кабыл албайбыз биз. Биз колдой албайбыз. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Дастан Артысбековичте. Рахмат. Мен тактоо иретинде 18-нчи беренеге жаңы пункт киргизилип атат да. 18-нчи берененин 1-нчи пунктунун 7-нчи бөлүмүндө лицензиянын колдонуу мөөнөтү аяктаганда деп. Ошондо кандай учурларда мөөнөтү аяктайт да? Он 18-нчи берене лицензиянын колдонуу токтотуу жана кайра чакыртып алуу. Жаңы эме 7-нчи берене пункт кирип атат, лицензияны колдонуу мөөнөтү аяктаганда. Лицензиянын өзүнүн мөөнөтү болот. Биринчи ал 5 жылга берилет, андан кийин ал мөөнөтү 10 жылга узартылат. Ошол мөөнөтү бүткөндө, ошо расмий түрдө Юстиция министрлиги лицензиянын мөөнөтү бүттү деп тастыктайт. Бул бир учур. Анан нотариустун эгерде ошол өзү соттун бир кандай чечимдери болсо, что недееспособный деген. Ошондой чечими болгон учурда, корутундусу болгон учурда да Юстиция министрлиги ошо лицензиясын токтотот, же ошо нотариустун өлүмүнүн себеби менен токтолот да. Мөөнөтү. Биринчи ооба 5 жылга берилет экен. Ооба. 5 жылга берилип мөөнөт бүткөндө лицензия токтотулабы же болбосо бул Эгерде 4-үнчү беренеде азыр башкача жазылып атат да. Эгерде эч кандай кемчиликтер кетпесе, ал автоматтык түрдө ооба. узартылат 10 жылга. Туурабы? Бул Ошол учурда эми токтотулабы же болбосо 14-үнчү берене иштейби? Асан Арсбекович, берде ошо 5 жылдын ичинде эгерде ошол нотариус тарабынан эч кандай бир нарушениялар болбосо, анда лицензиясы убактылуу токтотулган болбосо, анда автоматтык түрдө 10 жылга узартылат. Бирок башка учурларда болот. Ошо текшерүүнүн учурунда ошол нотариустардын кандайдыр бир нарушениялары такталса, ал ошол тиешелүү түрдө мыйзамда каралган окууга жибертилет. Ошол окууга жиберген учурда лицензиясы токтолуп турат. Приостанавливается действие лицензии. Если ошол приостановление болгон учурда, анда кийин 5 жыл мөөнөтү бүткөндөн кийин автоматтык түрдө узартылбайт, ал экзаменге барыш керек болуп калат да. Ошол 5 жылдын ичинде эгерде приостановление болгон учурда. 5 жылдын ичинде эгерде 5 жылдык мөөнөттүн ичинде нарушениялар болуп, анан убактылуу токтотулган болсо, анда ошо 5 жыл мөөнөтү бүткөндөн кийин ал автоматтык түрдө 10 жылга узартылбайт, ал экзаменге барыш керек болот да. Ошо 5 жылдын ичинде кетирген кемчиликтер болсо юридикалык жакта, анда ал 5 жылда анын лицензиясы чакыртылып алынбайт экен да, токтотулбайт экен да. Ошол нарушениясына карата, эгерде незначительный бир нарушениялар болгон болсо, анда ал токтотулат, ал устранение кылат нотариус өзү. Нарушенияларын ал түзөп оңдоп кетсечи? Ошого биз убакыт берип атабыз. Мы приостанавливаем, чтобы он мог устранить все выявленные нарушения. Эгерде кылмыш иш болуп, оор эме болсо, анда лицензиясы уже отзываться этилет. Ал башка, ал пункттар жазылып атат. Бүт бар жазылып атат, бирок могу 7-нчи 18-нчи берененин 7-нчи пункту бир тактап коюшубуз керек. Лицензиянын колдонуу мөөнөтү аяктаганда бул 5 жыл, 10 жыл андан кийин мындай 75 жашка чыкканга чейин берилип калат да, мыйзамда. Ушуну тактап коюшубуз керек да, лицензиянын колдонуу мөөнөтү аяктаганда лицензиясынын мөөнөтү бүттү деп токтотуп чакыртып алуу түшүнүгү болуп калат да. Бирок буга мындай себеп болгон нерселердин, буга чейинки себеп болгон нерселердин баардыгы жазылып атат. Баягы нотариус өзү арызын жазса, жанагындай кемчиликтер кетсе, ал башка нерсе, ал каралып, эгерде мыйзамдар бузса, ал мындай сөз жок андайчы, ал лицензиясы токтотулуш керек. Сиздер азыр мына жерде түшүнүксүз эле бир пунктты киргизип койдуңуздар, лицензиянын колдонуу мөөнөтү аяктаганда. Бул же 5 жылдан кийин тактап коюш керек же 10 жылдан кийин токтотуп коебузбу? Ошол мындай түшүнүксүз болуп калып атат да. Бул жерде бир аз мындай коррупционный Минюс тараптан ошо нотариустерге басым жасалган мен түрдө көрүп калып атам да. Ушу менен жана жеке нотариустарды же башка нотариустерге басым жасап, ошолорду контролго
алгандай кылып коюп атасыздар да. Менин оюм жеке. Ошондуктан нотариус иштеген биздин жарандарыбыз, ошо жердин кызматкерлери, булар мына көз карандысыз болуш керек да. Аларга баардык мыйзам менен кепилденген укуктук ченемдерди беришибиз керек. Алар эч кимден коркпош керек. Алар мыйзамга гана баш ийиш керек да. Бул жерде бир тарапка, мамлекеттик органдарга мындай байлабаш керек буларды. Чечим чыгарып атканда бир. Ошондо бир экинчи окууда, анда сиз менен да бир ортосунда бир такташып койсок, же мен түшүнбөй атамбы, же менин оюм туурабы, ошону бир такташып койсок. Андан кийин урматтуу баяндамачы, неме болуп атат да, жанагы региондордогу нотариустер. Мен ойлойм да, айрыкча райондогу нотариустардын бардыгы райцентрлерде да, райондун борборунда жайгашкан көбүнчө. Мисалы 30 километрден 40 километрден жол жүрүп келип, ошо бир кагазга кол коюш үчүн, тастыкташ үчүн биздин жарандар келип, кээ бир учурларда кезек күтүп, убакытсы болбой калып, анан кайра кайтып кетет да. Ошол үчүн ошо региондогу нотариалдык контораларды ачканга бир стимул жаратышыбыз керек да. Регионго барып нотариустар өздөрүнүн офисин, конторун ачканга бир мындай жеңилдетилген мамлекеттик тараптан ошолорго бир жакшы жеңилдетилген бир мыйзамдын жолунда же ушул мыйзамдарга киргизебизби, бир шарт түзүп берсек. Мисалы Айтматов районунун центринде мен билем да, ошол жерде бир мамлекеттик нотариус бар, анан кийин жеке. Качан барба, 30, 40, 50 километрден келген элдер ошол жерде оора болуп турган учурлар көргөм. Көрдүңүзбү, оора келчиликте эми бүгүнкү күндө азыр нотариус боюнча биз мыйзамдарды кабыл алып бердик. Буларга да полномочиясын көбөйттүк. Туурабы? Туура. Мына сотто каралган укуктарды буларга кошумча кылып берип атабыз. Ооба. Кече эле биринчи окууда мыйзамдарды карадык. Булардын иши дагы көбөйөт. Ошон үчүн Дастанар Арсбекович, могу квотирование дегенди биз ойлойбуз, биздин пикирибиз боюнча. Ошол региондорду мындай жакшы камтып кетет деп атабыз да. Ошо жок, мен түшүнүп атам, сиздер мына квотаны бөлүп берип атасыздар. Бирок ошол жерге барып иштеген кызматкерге, нотариус иштеген бир жеңилдиктер болуш керек да аларгачы. Кызыктыруу болуш керек да, ошол тиги Баткенге барып иштегенге ошол кызыктуу болуш керек. Ошол жерге барып нотариалдык жеке менчик офис ачканга кызыктар болуш керек. Мамлекеттик тараптан ушул менюсу иштеп чыгып, ушул ассоциация менен чогуу бир иш карасак. Анан кийинки немем ушул нотариустан эң негизгиси эң мыкты юристтер иштеш керек. Мен кошулам сиздергечи. Мына ушул жагын карап, азыр мыйзамга да өзгөртүүлөр бар экен, эң мыкты юристтер иштеш керек. Булар бир да кемчилик кетирбеш керек. Бир тамгадан ошибка кетирбеш керек да. Анткени булар элдин тагдыры менен, тагдырын юридикалык жагын карап берет да. А элдин тагдыры менен ойнобош керек. Мыйзамдарга такап, туура нотариалдык кагаздарды мындай тастыктап бериш керек да. Ошол үчүн ушу нотариатта мындай иштейм деген азаматтарыбыз болсо, булар с отличием бүткөн жогорку ошо юридикалык да, же тастыкталган, такшалган бир юристтер иштеш керек. Анткени бул эң негизги бүгүнкү күндөгү жөнөкөй адамдардын тагдыры менен ойногон болбош керек да. Ошол үчүн дагы экзамендерин дагы күчөтүш керек, колдон келсе. Күчөтүш керек, арга жөнөкөй бир сырттан келип эле жүрүп бир юрист келип нотариус болуп алганга андай укук бербеш керек да. Бул элдин тагдыры менен ойношот булар. Ошол үчүн мен биринчи окуудан анда колдоп берем концепциясын. Рахмат. Рахмат. Сунуштарды эске алсаң.